Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Жээнбековдун төрагалыгы менен өткөн кеңештин алгачкы жыйынында сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупция маселеси каралды. Биз элдин үнүн угуп, ачуу чындыкка көңүл бурушубуз керек. Өлкөдөгү коррупция менен күрөш жалпы улуттук мүнөзгө ээ болуш керек. Коррупция каршы күрөш укук коргоо органдары менен эле чектелип калбайт. Күрөштү бардык чөйрөдө бийликтин жогорку эшелондорунан тартып, ар бир айыл өкмөтүнө чейин жүргүзөбүз. Коомду коррупция деген илдеттен тазалашыбыз керек. Бул күрөштө эң башкы күч президенттин саясий эрки. Кыргыз элимдин жалпы журтунун алдында коррупция менен күрөшүү менин мамлекет башчысы катары ишимдеги эң приоритеттүү маселе деп мен айткам. Мындай саясий эрк менде бар, мен ал күрөшкө урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү мен даярмын. Президент сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы айрым таза эмес кызматкерлер ар кандай көмүскө схемаларды түзүшүп, жалпы системанын ишине көлөкө түшүрүп жатканын айтты. Кызматкерлер өзүнүн өмүрүн төбөкүлгө салып, күнү-түнү кылмышкерлерди кармап келет. Аны ким чыгарат кайрадан? Кайрадан ошол эле өзүнүн кесиптештери чыгарат. Ошо прокуратура, сот чыгарат. Эртең ошо кылмышкерлер кайра чыгып атса, жанына 5 күндөн келип учурашып атса, 10 күндөн учурашып атса, анан кайсы оперативдик кызматкерлерге стимул болот, энтузиазм болот. Кайсы кызматкер ошону көрүп туруп анан кийин мамлекет үчүн иштеп берейин деп аракет кылып кызыгат. Ал оператив кызматкер дагы ошону көрүп туруп алдап бузула баштайт. Ошо кылмышкерлерди ошо ордунан, жеринен бошото баштайт. Мына ошон үчүн айтып атат, коррупция менен күрөш жакшы жүрүп атат деп. Иштин бардыгы тең ошол оперативдик кызматкерлердин башында тургандарда жана башка органдарда болуп атат. Укук коргоо органдары бул өзү мамлекеттин өзөгү. Ар бириңердин аракетиңерден өлкөнүн бекемдиги силерге көз каранды. Эгерде укук коргоо органдары таза эмес иштеп, өз милдетин аткарбаса, бул мамлекеттин өзөгү бошой баштайт. Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли эл аралык рейтинг боюнча дагы эле төмөн бойдон калууда, деди мамлекет башчысы. Ага эл аралык уюмдар өлкөбүздө өткөргөн акыркы социологиялык электронун жыйынтыгын беришти. Жумушсуздук биринчи орунда жана коррупция көйгөйлөрү коомду өзгөчө түшөлткөн маселе болуп калды. Тилекке каршы сурамжылоо быштап тургандай, элдин ою боюнча коррупциядан тазалоо иши коомчулук күткөн натыйжага жете элек. Мамлекеттин өзөгү болгон сот органдарында, прокуратура, финансы полициясында, улуттук коопсуздук комитетинде жана ички иштер органдарында коррупциянын орун алганы өтө кооптуу. Чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга гана көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген кайрылуулар менин дарегиме келип жатат. Тилекке каршы коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик структуралар өздөрү коррупцияга малынып, өз милдеттерин толук кандуу аткарбай жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жатканынын негизги себеби коррупция экенин белгилеп өттү. Уюшкан кылмыштуулук чөйрөсүндө чоң өлчөмдөгү акчалардын агымы укук коргоо жана сот органдарында жогорку кызмат адамдарынын катышуусу болбосо, бул мүмкүн эмес. Уюшкан кылмыштуу топтор наркотиктердин, транзиттин жана товарлардын контрабандасын тынымсыз жүргүзүүдө. Алар ири рентабелдүү бизнести өзгөчө аксыз товарлары менен байланышкы бизнес калкалоо менен алектенишет. Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо, криминал топтор бул иштерди жасай албайт. Эч жакка жыла алышпайт. Эгерде тапшырма берсе, 2 сержант, 2 лейтенант барып барын жаап коет. Ошондой тапшырма болбойт. Үчүн дегенде өзүңөр аралашсыңар. Коррупцияны жаратып жаткан себептер жоюлбаса, ал кайра эле кайталана берет. Күрөштүн жыйынтыгы чыкпайт деген мамлекет башчысы коррупцияны алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Коррупциянын дагы бир кесепетинен бюджетке миллиарддеген сомдор түшпөй келүүдө. Салык бажы тармагында жана өлкөнүн сырткы соода чөйрөсүндө чоң резервдер бар. Бирок көмүскө схемалар аркылуу миллиардтан каражаттар бюджеттен сыртынан кетүүдө. Бюджетке каражаттын түшпөй жатышына биринчи кезекте фискалдык органдардагы коррупция себепкер. Бирок укук коргоо органдары катышпаса, мындай көмүскө схемалар эч качан ишке ашпайт. Аны билет бардыгы. Аны токтотуп койгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Эгерде укук коргоо органдары аралашпаса.
Коррупцияга каршы негизги соккуну сот, укук коргоо жана көзөмөл органдары жасашы керек эле. Бирок андай болбой, бул органдар өздөрүнүн системасындагы коррупцияга туруштук бере албай жаткандыгы өкүнүчтүү деди. Укук коргоо органдарынын көмүскө схемаларга, экономика кылмыштарга тыгыз аралашканы белгилүү. Мисалы, ар кандай негиздер менен ишкерлерге карата көптөгөн кылмыш иштери козголот. Аларды иликтөө узакка созулат. Бир канча убакыттан кийин ал иштердин көбү жабылып, сотко чейин жетпей калат. Бул эң негизги схема мына ушул болуп келет азыр. Укук коргоо жана көзөмөл органдарында коррупциядан биринчи кезекте ал бизнести таза жүргүзүп, мамлекеттик бюджетке салыкты төгүп жаткан ишкерлер мына жапа чегип атат. Ошо мыйзам текшерүүлөрдөн биринчи кезекте дал ошол иштеп жаткан ишкерлер мына оор зыянга учурап, кээ бири банкрот болуп, кээ бирлери жабылып жатат. Экономика жана коррупциялык кылмыштарды иликтей турган финанс полициясы 2016-17 жылдары 3807 кылмыш козгогон. Бирок алардын 23% гана сотко жөнөтүлгөн. Ар бир 5-иштин дээрлик 4-өө сотко жиберилген эмес. Козголгон кылмыштердин 10% боюнча гана соттоо тарабынан айыпталуучулар кылмыш жоопкерчиликке тартылган. Эгерде кое берсе, мейли ошол зыян келтирген каражаттарды мамлекеттик бюджетке толугу менен түшүрүп кое берсе макул. Бирок андай болбой атат да. Сотко жөнөтүлгөн иштердин 27% боюнча кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Болгону 41 кылмыш иш боюнча эркинен ажыратуу өкүмү чыккан. Ушул жерге өзгөчө бир жагдай токтолуп кетейин. Бул жарандык ишине карабай, ушундай учурлар бар. Эки ишкердин чарбалык ишине финансы полиция киришип, бирөөнө иш козгоп, чарбалык ишине. Ал соттук иш. Ал финанс полиция эмес. Экөөнүн келишими бар. Келишим турат ишкерлердин. Арыз жазырып, ошол эки фирманын талашын ичине катышып, экинчи кылмыш козгоп, сотко жөнөтүп, соттор менен сүйлөшүп, ошол чоң ири суммадагы бизнести, мүлктү тартып берген фактылар толтура. Таза бизнес элди багат, ал эми калкалоосу барлар коррупционерлерди багат. Президент ишкер чөйрөдө адилет, таза конкуренция орнотулуп, мамлекет бизнесмендерди колдошу керектигин айтты. Качан ишкерлерге таза конкуренция түзүп бермейинче биздин мамлекетте өнүгүү болбойт. Схемалар жок кылмайынча, биз бизнесмендерге жардам бермейинче, бизнесмендерди колдомоюнча, алар жок кылбастан колдомоюнча бизге инвестиция да келбейт. Таза бизнес өнүкпөйт. Ким өнүгөт? Ошо коррупцияны колдогон калколосу бар, орус айткан крышасы бар деп. Ошолор өнүгөт. Башка таза бизнес конкуренцияга албайт. Эмне үчүн дегенде, беркил коррупцияны схема иштеп атканда, ал салык төлөбөйт мамлекет бюджетке. Ал салык төлөгөн. Биздин айлыкты көбөйтүп аткан. Бизнес көбү жабылып, кээ бири сыртка чыгып атат. Ошон үчүн биз экономикадагы саясатта кандай конкуренция түзүлсө, экономикада да ушундай конкуренцияны түзүп беришибиз керек. Ал биздин милдетибиз. Бүт бийлик органдарынын бутактары милдети. Мен баш болуп. Мамлекет башчысы Бишкек жана Ош шаарларында казинолор бүгүн да мыйзамсыз иштеп, укук коргоо органдары дагы башка схемаларды калкалап жатканына токтолду. Мен Лейлек Баткенге барып келдим. Бензин Россиядан сурап атабыз. Күйүүчү майлоочу майларды биз Россиядан почтасы жоголуп атабыз. Мына күнөө коюп атасың, экспорт кетирип атасың деп. Мен мына Баткенге, Лейлекке бардым. Жолдорду Тайстанга бензинге ташып атып, миллиард деген сомго урган жолдорду мына талкалап атышат. Мен премьерге айттым, мына комиссия чыгыла. Вице-премьер баш болуп. Фин полиция мына ушу токтоп айтат. Аны билет бардыгы тең. Аны ким ташып атат, ким кылып атат, ким жасап атат. Бардыгы билет. Бирок чара колдонбойт, ошол эмелге жолдун баарын талкалап атышат. Ошол весе габаритин турат, билет, Алла кой берген. Ошол жерде иштеп аткан ылдыйкы жактакы тапшырма берсе, финансалык полициянын балдарына ылдыжак, Алла токтотуп коет, анда тапшырма жок. Жогору жактан. Үчүн дегенде бардыгы билет, бири-бирин баары-бирин коргойт. Ошон үчүн жолдор талкаланып, миллиард деген бюджетте каражаттар мына жок болуп атат. Мыйзам кабыл алынды, бардыгыңар билесиңер. Казино Бишкек Ош шаарында иштеп жатат дагы эле.
Қанша казино бар иштеп. Bunun артында ким турат? Ким иштеш керек? Экономика кылмышка каршы биздин кызмат иштеш керек. Бүт казино иштеп атат. Бардыңа билесиңер. Ал түшкөн жок мамлекетке бизге каражат. Ошонун үстүндө турган адамдарга чыгып атат. Эмне үчүн жабылып атып барды тең? Мыйзамга алган. Мунун баарына тең көңүл буруш керек. Улуттук коопсуздук комитетинин антикоррупциялык кызматы коюлган талаптарга жооп бербей, ишмердиги болсо сапатсыз, натыйжасыз болуп жатканын мамлекет башчысы баса белгиледи. АКС бийликтин жогорку эшелонундагы жана улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген коррупциялык кылмыштар менен күрөш үчүн түзүлгөн. Бирок тилекке каршы анын айрым кызматкерлери өзүнчө бир кол тийбес кастага айланып калышкан. Бул жашыруун эмес, эл муну көрүп турат. Мындай кызматкерлер бүтүндөй АКСтин аброюна тесиrin тийгизүүдө. Өткөн жылы АКС ири жана өзгөчө ири өлчөмдө мамлекеттик мүлктү менчиктеп алынып болгону эки фактысын далилдеген. Ал кайсы? Бирөө бул жана башында экран барго $8,000 мамлекет мески ошону сатып берди иш козгогон. Экинчи чоң ири өлчөмдөгү тапкан иши бул жана бала бакча курулуп атканда ошону стройматериал кымбат алынган деген мына эки факт. Бир жылда булардын аткарып аткан иши азыр мына абдан сапатсыз, буларга коюлган тапшырмаларды булар аткара албай атат. Кылмыштык кирешелердин легалдаштыруу, адалдоо, иштерин аныктоо жана ага катышкан кызмат адамдарынын жоопко тартуу боюнча АКСтин мына жумушу көрүнбөйт. Коррупция схемаларды алар да билет. Алып чыккангаларды, аларды жойгонго көмүскө схемалар билсе дагы аралашпай өздөрү кошо кирип кеткен, мен аны далилдеп берем аларга. Далилдеп берем. Мына болгону 22 пара алуу боюнча мына факт кармалган. Ал кайсы? Да, прокурор чүйдүгү кармалды. Мен баардык 20 фактын карап чыктым. Кандай фактлар деп? Гаранонун бухгалтери, транспорт жана жолдор министерствосунун дептеки бир кызматкери, аердеки врач, баягы айткан туура да, жөн айтпайт да. Тогураны камалып, калгандар камалбай атат деген. Мына ушундай көрсөткүч менен кантип биз коррупцияны күрөшөтөн органдын ушундай көрсөткүч менен кантип коррупцияны күрөшөбүз? Өлкө башчысы сотторго тиешелүү фактыларга да токтолуп өттү. 2016-17 жылдары сот органдары 22.600-ден ашык кылмышчы келип түшкөн. Алардын 9.000ге жакыны же 40% соттор тарабынан кыскартылган же токтотулган. Адилетке жетпей, узак убакыт бою канчалаган жарандар мына сотто жүрөт. Соттор кээде ишти атайлап созуп, учурлар абдан көп кездешет. Эч кандай өкүм чыкпай, айлап жылдар СИЗО жаткан мына жаткандар дагы бар. Өткөндө Бишкек шаарынан 2 сотты өткөзбөй койдук. Айтып берейин бир мисал. 4 жыл 8 ай бир ишти кармаган. Өткөндө Чүй сотунан да бирөөнү чыктык. 18 жыл иштептир сотто. Болгону 177 иш караптыр. Бир жылына 8 иш. Ушуну да болобу? Канчасы сотто же камасын, же акталып чыгайын деп күтүп жаткан канча адамдар бар. Адамдарды сотко катыштырбай эле бир тараптын кызыксын көздөп, сырттан чечимдер чыгарган мына учурлар да болуп жатат. Айрыкча ишкерлердин өзү жок эле сот процессин жүргүзүп, алардын мүлкүн башкаларга тартып берген мына фактылар бар. Бул рейдерство на государственном уровне болот. Бул фактлар бар. Адамдын тагдырга мынчалык кайдыгер мамиле кылбаш керек. Мындайларга кечиримсиз болуш керек. Мындайлар сөзсүз өзү сот болуп туруп, мыйзам бузгандар сөзсүз жазаланыш керек. Президент соттордун айынан айрым учурда күнөөсүз жарандар азап тартып жатканына токтолду. Сот бийлигине мен президент болуп да мыйзам уруксат бербейт киришкенге. Эч кимге уруксат бербейт киришкенге. Менин мына жаңы шайланган президент катары соттордун ичине киришейин деген кыпындай да оюм жок. Кыпындай оюм жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды
тебелеп атса, эмне үчүн мен эл шайлаған президент катары мен муну карап турушум керек? Эмне үчүн мен карап турушум керек? Мени эл шайлагандан кийин каерде мыйзам бузулар болсо, кайсы жерде адам укугун тебелеген болсо, мамлекет органдар, кайсы жерде мамлекетке, элге өз милдет аткарбай зыян келтирип аткан болсо, мен президент катары бардык маселеге киргизем. Эмне үчүн дегенде, мени эл үмүт менен шайлаган. Мага элдик биликти ишке ашырганга эл өзү уруксат берген. Бирок мыйзамды бузбай, мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Ойлобогула. Боло берет деп, анда болбойт. Туура эмес кадр саясаты органдарда мыкты кадрлардын кетүүсүнө алып келүүдө. Бул терс көрүнүштү тез арада жоюп, мыкты кесипкөй кадрларды сакташыбыз керектигин президент айтып өттү. Кадр маселесине дагы өзгө токтолуп кетейин. Буга өзгөчө көңүл буруш керек. Мына мен алган маалымат боюнча акыркы жылда 198 жетекчи район дегелде алмашылды. 2 жылда 198. Кейбірлері 5-6 ай іштеп мұны алмашып атады. Кейбірлері қаншасын айтылса дағы 5-6 жылда мұна жүріп атады. Ең жаман жері айтып кетшім керек, мұна президент ушуга чейин келіп атады. Бұл президенттік шайлауын жиынтығы жақсы болбай қалды, сен жақсы болбай қалдың. Сен Жээнбекке жақсы деп қойдың деп, өзінің жаман көрген адамдарындағы тазалоо процесстері, іштен кетіру процесстері мұна болуп аткан, мага жетип атат. Ушуну токтотуш керек. Кесипкөй, иште турган кадрлардын бардыгы тең. Иште калыш керек, иштеш керек. Буну султолоп, жакшы кадрларды кетиргенин токтош керек. Жээнбеков коомчулукту коррупционерлерди эл душманы катары кабыл алууга чакырды. Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин, ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрүп албай турган. Биз ушундай шарт түзүшүбүз керек. Четтей турган. Алардан биз кескин түрдө тазаланышыбыз керек. Мамлекеттик органдарга кайра ишке орношууга эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбашыбыз керек. 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин деген нерсе болбош керек. Ошон үчүн айрыкча укук коргоо органдар, мамлекеттин өзүңөрдүн таанымаңарда оңдоп, ишти мына тартипке келтиргиле. Укук коргоо органдарына катуу талаптар боюнча мен дагы айтам. Бул коюп аткан, эл коюп аткан, биз коюп аткан талапты биз аткара албайбыз. Биз аеосуз мыйзам чегинге жоопко тартышыбыз керек. Талапты коебуз силерге. Кимин болбогун коебуз. Мамлекет башчысы сот, укук коргоо жана көзөмөл системаларын тазалоо боюнча токтоосуз чараларды көрүүнү талап кылып, Коопсуздук кеңеши бул маселени жакын арада кайрадан караарын айтты. Жетекчилерге айтылган кемчиликтерди жоюп, коррупцияга каршы күрөштү реалдуу баштоо милдети коюлду.